Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз. Биз азыр Ош шаарындагы Геологородокто турабыз. Тактап айтканда подъемдон чыккан жерде мына бул маршрутка кетип аткан көчө бул южный тарапка чыгып кетет. Ал эми мына бул сол жака кирсек, бул Геологородок. Биз азыр ушул жака киребиз. Биз бул чыгарылышыбызда урматтуу YouTube көрүүчүлөр Геологородокто тактап айтканда ушул жакын эле жерде кирпичтен салынган көп кабаттуу үйдө батир сатылат экен, квартира. Мына ушул квартира боюнча, анын баасы боюнча, анын абалы боюнча сиздерге так маалымат бермекчибиз. Андыктан урматтуу YouTube көрүүчүлөр, эч жака бурулбастан, башка видеого которулбастан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биз болжогон үйдү биз менен чогуу барып көрүңүздөр. Эгерде сиздер Ош шаарынан тактап айтканда Геологородоктон үй алгыңыздар келсе, анда сөзсүз түрдө ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз жакында эле калдык, бир аз гана калды. Тиги биздин алдыбызда кетип аткан машинадан бир аз өткөндөн кийин ошол жерде оң жакта үй жайгашкан. Мына ошол жердеги квартираны азыр көрөбүз. Авалын көрүңүздөр. Бирок эң жакшы жери бул жерде. Садик бар, мектеп бар, шаарга жакын, абасы таза, каналдын боюнда. Кыскасын айтканда, бардык жагынан ыңгайлуу болгон көп кабаттуу үй. Мына көрдүңүздөрбү? Ушул кирпичтен салынган көп кабаттуу үй. Ушунун ортоңку подъездинде деп айтышты. Азыр ушул жерде ортоңку подъездге киребиз дагы. Анан батирди көрүп чыкмакпыз. Мына ушул батирге киребиз. Азыр биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мына биз келип калдык. Бул канчанчы дом экен, азыр ээсинен сурайбыз. Менимче 84-чү дом окшойт. Ортоңку подъезд, ортоңку подъезден киргенде эле канчанчы этаж? Экинчи этаж экен. 15-чи квартира. Мына подъездин дагы ремонту орто, жакшы эле. Мына экинчи этажга чыкканда 15-чи номурдагы батир. Мына киргенде эле көрүңүздөр. Бая эшигини көрүп төрүнө өттөйт. Жакшы үй экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул канча бөлмөлүү? 2 бөлмөлүү үй экен. Азыр бирөө жашабайт же жашабайт? Жашабайт, да? Квартирантар жашайт экен азыр. Биз киргенде эле кухняга кирип атабыз. Мына кухнянын абалы. Бир аз гана ремонт керек экен. Анан жашай берсе болчудай экен. Мына ал жерде идиш жууганы место бар экен. Бул жерде газ, мына газ иштейт экен. Кадимкидей. Счетчиги турат. Мына жерде стол. Бул кухня экен, тактап айтканда. Эме эшиктин үстүнө подокон эмеси бар экен. Банка кое турган жеричи. Мына жакта эмне бар экен? Бул ванна. Туалет кайда эмеси кайда экен? Лампочкасы. Кыскасы жанат да, свети. Арестону бар. Абалы жакшы. Бул даараткана. Дааратканасы тыкан. Так, эми сол жака кирели. Мына бул бир бөлмө экен. Азыр бирөөлөр жашап жатыптыр бул жерде. Абалы жакшы. Потологу дагы баягы азыркы элиткалар сыяктуу өтө бийик эмес, же 105-чи сериядагы үйлөрдөгүдөй бийик эмес. Орточо экен. Демек, бая жылуу болот, анан жайында салкын болот. Бул жагында мына балкон бар. Эми балконго чыкпай эле коелу, балкондон сыртты көрүүгө болот. Мына эшиктери дагы жакшы жыгачтан коюлуптур, рамалары. Бул экинчи бөлмө. Тактап айтканда бул зал экен, мейманкана. Азыр эми бул жерде мебелдер көп экен. Целый бирөөнү себеп окшойт бул жерде. Холодильник бар экен. Үйдүн
Абалы жакшы. Кирпичтен салынган. Союздун убагында сапаттуу курулган үйлөрдүн бири бул. Ошон үчүн коркпой ала берсе болот. Ал эми бул жерде өзүнчө бир текчелер бар экен. Мында бир ошибка кылып койсо болот. Мына ушундай. Мына эшиктен чыга бериш көрүнүшү. Эгерде урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Ош шаарынан үй сатып алуучулар, жер сатып алуучулар, мүлк сатып алуучулар, эгерде сиздерде ушул сыяктуу квартираңыздар, үйүңүздөр, жериңиздер, машинаңыздар, эмнеңиздер болсо, саткыңыздар келсе, анда YouTubeга чыгарыңыздар келсе, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин телефон номерлерибиз 0558 86 00 11. Bizde kardarlar звонок etip kayırılıp kalışı mümkün sizge. Siz telefon numaralarınızı aytıp koysanız. 0 kançalı? 772 0772 06 06 08 08 08. Daha bir numara var mı? 0770 0770 69 69 30 30 27. 27. Мына ушул жогоруда айткан номерлерге кайрылыңыздар дагы, телефон чалып, үйдү любой момент келип көрсөңүздөр болот. Эң негизгиси бул батир жакшы жерде жайгашыптыр. Гелогородокто негизи көп кабаттуу үй аз, бирок ошондой болсо дагы Союздун убагында курулган жакшы үй. Мына бала чака ойногонго дагы негизи жолдун боюнда аркасында өзү ойноо эмеси бар. Аянты бар. Мындай дарактардын түгүндө салкын, абасы таза, жакшы экен. Эгерде алгыңыздар болсо, сөзсүз түрдө байланышыңыздар. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз менен байланышып туруңуздар. Ушул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыз. Биздин каналды жакындарыңыздарга подписчик болууну, сунуштап коюуну унутпаңыздар. Сиздер Сүйүнбаев көчөсүндөгү 84-чү үйдө жайгашкан 15-чи батирди көрдүңүздөр. Түз эфирде Тез кабар каналы болду. Тез кабар каналы ар дайым сиздерге акыркы жагымдуу, жакшы жаңылыктарды жеткирип турмакчы. Саламатта болуңуздар.